Если говорить 12 сентябрдан тартып 15 сентябрга чейин Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 16 Азия Тынч океанынын аймактык эксперттик борборлорунун эл аралык конференциясы өз ишин баштады. Иш-чаранын негизги максаты туруктуу өнүгүү максаттарынын номер 4 сапаттуу билим берүү аркылуу туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу болуп саналат. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде учурда 16 Азия Тынч океан аймактык конференциясы ийгиликтүү өтүп атат десем жаңылышпайм. Бул конференциянын негизги максаты туруктуу өнүгүү максаттарынын сапаттуу билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болчу. Сапат билим берүүдөгү сапатты көтөрүү бул биздин университеттин негизги максаты. Жана ошондой эле туруктуу өнүгүү боюнча дагы ошол туруктуу өнүгүүнү андан ары өркүндөтүү маселелери бул конференцияда кеңири талкууланып жатат. Бул конференцияга бизден Борбордук Азия мамлекеттеринен өтө көп өкүлдөр келип катышып жатышат. Ушул конференцияны бизге уюштурууда дагы мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылыгымды сөзсүз айта кетишим керек. Анткени биздин өзүбүздүн өнөктөш Айыл банк мамлекеттик банкы дагы биздин ушул конференцияны уюштурууда жардам беришти. Бул банк дагы мамлекеттик, биздин окууда жай дагы мамлекеттик. Сөзсүз ушул мамлекеттик мекемелердин ортосунда кызматташтык болуш керек. Кызматташтык ушул биздин билим берүүдөгү сапатты көтөрүүдө дагы булардын кызматташтыгы, булардын салымы бар десем жаңылышпайм. Иш-чарага Азия жана Тынч океан аймагынан келген тажрыйбалуу эксперттер, анын ичинде Япония, Кытай, Түштүк Корея, Монголия, Таиланд, Малайзия, Австралия жана Россия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катышып, билим берүү жана туруктуу өнүгүү жаатындагы алдыңкы тажрыйбалары менен бөлүшүүдө. Это такая замечательная возможность для того, чтобы страны, азиатские страны, Юго-Восточной Азии и другие могли обсудить именно те моменты по улучшению системы образования, качества образования и выполнения именно цели устойчивого развития, которая касается обеспечения доступа к образованию. Здесь участники делятся своим опытом, как они внедряют эти системы образования, как они расширяют категории населения, чтобы более шире охватить население, обучить именно устойчивому развитию. То есть это как бы новое воспитание людей бережно относиться к природе. Сегодня во всем мире заинтересованы в том, что образование – это основа для развития. Когда мы говорим об устойчивом развитии, то образование является основной базой для его продвижения. И образование для устойчивого развития – это как раз-таки в рамках декады ООН были созданы региональные центры экспертизы во всем мире. У нас сейчас 195 организаций, и все делятся на регионы: азиатский, тихоокеанский. Это один регион. То, что у нас происходит, Кыргызстан как раз-таки относится к этому региону. У нас есть африканский, европейский и американский регион. И во всем мире 195 организаций. Когда РЦИ Кыргызстан стал членом этой сети, нас было 30. Мы были в числе 30. Это был 2007 год. Сегодня 2024 год, и в итоге уже 195 организаций. То есть, если так посмотреть, то это почти весь мир входит в эту глобальную сеть РЦИ для продвижения вопросов устойчивого развития. Конференциянын алкагында сапаттуу билим берүүнүн зарылдыгы, окуу программаларын жаңылоо, мугалимдерди даярдоо методдорун жакшыртуу болуп саналат. Конференциянын катышуучулары билим берүүнүн сапатын жакшыртуу аркылуу коомдун туруктуу өнүгүүсүн камсыздоого көмөктөшүү жолдорун талкуулашты. Жапонияда аймактык эксперттик борборлор Месси компаниясы менен кызматташып, университет студенттерине жана көбүнчө бүтүрүүчүлөргө багытталган программаларды иштеп чыгышууда. Бул программалар менеджмент жана экономика жаатында туруктуу инновациялар менен байланышкан темаларды камтыйт. Мындай кызматташтык студенттерди иш дүйнөсүнө даярдоону жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылууга көмөктөшөт. Месси бул глобалдык уюм.
Ал Япониядан келип чыккан жана бизнес административдик шаардык уюмдар үчүн мектептер жана студенттер үчүн ар кандай программаларды иштеп чыгат. Бул уюмдун 300дөн ашык мүчөсү бар. Мен Кыргызстанды 2011-жылдан бери билем, бирок кечээ күнү бул өлкөгө биринчи ирет келдим. Абдан кооз экен. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине келип конференцияга катышып жатканыма абдан кубанычтамын. Анткени мындай жыйындар бардык эле жерде уюштурула бербейт. Биз туруктуу өнүгүү боюнча жергиликтүү деңгээлде, региондук деңгээлде иш алып барып, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошобуз. Ошондуктан окуу жайлар менен тыгыз байланыштабыз. Конференциянын негизги максаты сапаттуу билим берүү аркылуу квалификациялуу адистерди даярдоо жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө салым кошуу. Биз Малайзияда билим берүү жана туруктуу өнүгүү маселелерин талкуулоого арналган маанилүү платформанын негизинде эмгектенебиз. Биздин биринчи максат мангров токойлорун кайрадан калыбына келтирүү. Экинчи максат ошол жердеги коомчулук менен иштешип, туруктуу өнүгүү жана экологиялык билим берүүнү илгерилетүү болуп саналат. Бүгүнкү иш-чарага бир нече өлкөлөрдөн коноктор келиптир. Алардын баары биргеликте долбоорлордун үстүнөн иштеп, туруктуу өнүгүүгө чоң салым кошот. Анткени баарыбыздын максатыбыз бир. Мындай конференциянын өтүшү кызматташууга чоң мүмкүнчүлүк түзүп берет. Демек, мындай жыйындардын натыйжасында биз көптөгөн өлкөлөр менен кызматташабыз. Бул экосистеманы коргоо жана туруктуу өнүгүүнү колдоо үчүн билим берүүдө маанилүү ролду ойнойт. Мен Кыргызстанга келгениме абдан кубанычтамын. Аэропорттон түшкөндө эле башкача сезимде болдум. Буйруса дагы Кыргызстанга келем деп ойлойм. Мени чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Туруктуу өнүгүүнүн алкагында номер 4 максат өмүр бою кесиптик даярдыкты жана квалификацияны жогорулатуу аркылуу билим берүү системасын өркүндөтүүгө багытталган. Конференциянын катышуучулары билим берүүнүн сапатын жакшыртуу аркылуу коомдун туруктуу өнүгүүсүн камсыздоого көмөктөшүү жолдорун талкуулашты. Биз Кытайдын Кончо деген эски шаарынан келдик. Биздин аймактык эксперттик борборлор 2017-жылы түптөлгөн. Биз мектеп окуучуларынын жана студенттердин билим деңгээлин жогорулатуу багытында иш алып барабыз. Ал эми бул жыйынга келгенибиздин себеби эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү болуп саналат. Ошондуктан биз Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен кызматташып, жаңы долбоорлорду ишке ашыргыбыз келет. Ал эми сапаттуу билим берүү бул туруктуу өнүгүүнүн негизги багыты. Биз билим берүү системасын заманбап талаптарга жооп берүү үчүн реформалап, жаңы технологияларды киргизүүгө тийишпиз. Бул конференция бизге эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүп, билим берүү жаатында алдыңкы тажрыйбаларды алуу үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Иш-чаранын маданий бөлүгүндө ар кайсы өлкөлөрдөн келген өкүлдөр өз маданияттары менен тааныштырды. Конференциянын жүрүшүндө алынган жыйынтыктар билим берүүнүн сапатын жакшыртууга жана туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүүгө багытталган